достары, бүгүнкү маанилүү маегибиздин коногу Ысык Көл областынын Саруу айылында жакында түзүлгөн Кыргыз эл биримдиги координациялык советинин түптөөчүлөрүнүн бири Кубаныч Кадыров. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы Кубаныч мырза, мына 2 декабрда сиз башында турган бир топ саясатчылар Ысык Көл областынын Саруу айылында координациялык кеңеш түздүңүздөр эле. Ошол жөнүндө кыскача коомчулукка айтып берсеңиз. Эми саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Биринчиден айтып коюш керек. Мына былтыр Саруу айылында ушу жалгыз эле Саруу эмес, Ысык Көл областынын жаштарынын элдеринин атынан ошо координациялык кеңеш түзүлгөн. 3 декабрда чогулуш Саруу айылында болгон. Ошондо Кыргыз эл биримдиги деген координациялык кыймыл түзүлүп, аны төрагасы кылып мени бекитишкен. Ар бир район шаардан элдер өзлөрү көрсөтүп, бирден жаш жигиттерди, аксакалдардан бекитип беришкен. Анын максаты бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей, кумтөр маселесине байланыштуу болуп турат. Ошондо координациялык кеңеш болуп, ал жерден чечимдер кабыл алынган. Биринчиси бул жана кумтөрдү Кыргыз элине алуу толугу менен денонсация кылып туруп, экинчиси жанакы ГКМБ провокация кылып камаган жетөгүздүн жана Саруу айылынын жанакы тың кыргыздын чыган жигиттерин актап чыгаруу. Үчүнчүсү бүгүнкү Атамбаев баштаган бийлик өзүнө жанакы туура эмес иштер кылып атканын айткан саясий оппоненттерин куугунтуктусун токтосун деген чечим кабыл алынган да. Мындан 2-3 күн мурда ошо сиздер түзгөн координациялык кеңештин штабында бийлик тарабынан элдерге бир кысым көрсөтүү жөнүндө бир топ маалыматтар чыгып, жана элдер деген жолду тосуу, бийликке кайрылуу деген сыяктуу бир топ кадамдарга барышты. Бунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Эми ачыгын айтып коюш керек, мына ошо 3 декабрдан бери жанакы координациялык кеңеш түзүлгөндөн бери бир дагы мыйзам бузуулар болгон эмес. Мен да чогулганда элге айтканмын. Баары мыйзам чегинде кылабыз, биз жеңишке жетебиз. Бирок мыйзам чегинде эч качан жол тосуп, ар кандай жанакы туура эмес иштерге барбагыла деп баарыбыз макулдашканбыз. Элдин баары ошого макул болушуп, эч ким бүгүнкү чейин мыйзам бузган эмес. Бул бийлик бүгүнкү күндө бийлик Кыргыз элинин душманы болуп калды да. Ачыгын айтыш керек, мына 15 январда биз ушу Ысык Көл областы бир топ саясатчылар сүйлөшүп, ушу курултай өткөзөбүз дегенде, президент баштап, премьер-министр баштап, областтагы бүт чоңдор Кыргызстанда мен дегендери баштап, Бишкек шаарында ар кайсы жакта иштеп аткан сарулукпуз дегендин баарын топтоп айылга жиберип, ушу 15 январда курултай өткөзбөгүлө деп аябай аракет кылышты. Ошондо да бирок эл деген эл экен, эл укпай туруп, биз өткөзөбүз деди. Мына ошо өткөзгөндүн баягы бийлик өчүн алып атканы да. Силер бизди укпайсыңар, анда биз силерге мондай кылабыз деп туруп, мына 2 февралда тынч жаткан, баары мыйзам тегинде сурап аткан элге барып, бийлик өзү провокация кылды. 40ка жакын спецназ менен барды. Дагы 30-40 жанакы гражданский кийинип барышып, 10 чакты машина менен барышып туруп, бат-бат кирип туруп, кармап туруп кетишти. Бирок жөн кетип калбай, мурунку бийликте дагы мыйзам бузуулар болгон. Бирок бүгүнкү күндө энелерге кол көтөргөнү бул абдан кейиштүү болуп турат да. Ошонун 17 баланы кармады. 17 баланын эч күнөөсү жок балдары кармады. Анын ичине мына Айбек Сарыбаев деген ал Кыргыздын чыган жигити, кумтөр Кыргыз элин өтсүн деген патриот жигитти, мына аны дагы сабап өлгүдөй. Беттерин баарыбыз атасы менен жолуктум. Бети көзүнүн баары шишиген дейт. Ошону алып келип камашты. Эми уят жоктуктарын карасаңар, бул жерде өзүн өзү кол салды дейт да. Бул кандай деген акмакчылык. Анан урматтуу эле көрүүчүлөр, мына Кыргыз элим сиздерге айтып кете турган бул бийликтин кетирип аткан эң жаман нерселер мына тиги жерден жана Мадамбеков Саламат деген абабыз бар. Ошо 55-терин өтүп калган киши, ал дагы ошо лидерлердин бирөө, кумторго өтсүн деген. Ошонун үйүнө издеп барып, үйүнүн эшигин талкалашып, мыйзамсыз, эч кандай соттун санкциясы жок киришип, Алымбаева Майрам деген эжеге күч колдонуп уруп коюштур.
Бұл эме деген акмакчылык. Биз эмне 37-жылда жашап атабызбы? Бұл энеге кол көтөрүү деген бұл Кыргызда болгон эмес. Эч качан. Жөнөкөй жарандар эки-экиден урушуп чабышса, аларды бирөөсүн жоопко тартуу болот. Эми бүгүнкү ушу бийликтин кадамдарында бийлик өзү жооп береби, ошолорду уруп салып, ошолордун күч колун? Эми булар жооп бербей, өткөндө ген прокурор болуп туруп Салянова уялбай туруп, балдарды ушундай тепкиге алса, айтпадыбы? Биз самбо приемун колдонду депчи. Бул абдан уят жоктук. Ана дагы жана кошуп айтып кетчү. Мына Ниязбекова Үпөл деген эже 60 жаштарда экен, пенсияда киши экен. Аны да уур токмокко алышты. Сенин балаңды биз кармайт элек деп, аны да уур токмокко алышып, мына бүгүнкү күндө Ниязбекова Үпөл апа Бишкекке омбудсмендин представитель менен жолдон да кармап кылбасын деп, мына жолдон келип лечение алып атат. Бүгүнкү күндө бийлик ойлоп атат. Ушинтип эле бирөөнү камасак, экөөнү сабасак, булар басылып калат деп. Жок, эч качан эл басылбайт. Бүгүнкү күндө мен ачык эле айтам, бүгүнкү бийлик Кумтөрдүн адвокаты. Мына ошо Кумтөр деп, Кумтөр Кыргызга өтсүн, Кыргыз элине кызмат кылсын десе, ошону урсап атат. Ушул жерден дагы пайдаланып айткым келет. Президент Алмаз Шаршенович болуп биз 4 жыл оппозицияда чогуу жүргөнбүз. Ошондо элдин асына мага да ант берген. Менде бүт жазуулар бар, запистер. Айткан Кумтөрдү Бакиев менен Акаевтар талкалап жеп кетти. Мен президент болуп бийликке келсем эле Кумтөрдү алам деген. Кумтөрдү алмак туруп, бүгүн Кумтөрдүн эң биринчи адвокаты Атамбай болуп турат. Эл журт мен силерге мына ответственно айтып коеюн ачык эле. 2 күндөн бери парламентте ошо Кумтөр маселесинин тагдыры чечилбей жатат. Ошол бир топ убакыттан бери Сары Айылдын эли менен бирдикте Кумтөр элдики, элдин байлыгы элге чечилсин деген уран менен сиз да бирдикте жүрөсүз. Ошо чечилбей жаткан Кумтөр маселесинин аягы эмне менен бүтөт деген ойдосуз? Кыскача айтканда, Кумтөрдү биз денонсацияга барышыбыз керек. Барбаса, булар аз барбаса, депутаттар аз бийликтеле барбаса, булар Кыргыздын душмандары деп Кыргыз эли кабыл алат. Кубаныч мырза, мына кечээ маалымат айтыңында сиз жөнүндө дагы бир жаңылык тарады эле. Сизди тергөө үчүн атайын чакырылып, күч органдарына сизди сурак берип жатат деген. Анын жыйынтыгы эмне болуп чыкты? Бул бүгүнкү Сары Айылында болуп жаткан окуя менен байланыштуу же сиздин мурунку бир саясий аренада жүргөн иштериңизге тиешелүү? Эми ачык эле айтып коюш керек да, бул мен саясий куугунтук деп таанаймын. Эмне үчүн дегенде мен бүгүнкү күндө ачык эле айтып келип атам. Бул бийликтин кылып аткан иштери. Былтыр 14 октябрда түз эфирден Атамбаевди отставкага кетиңиз деп айткам. Ошон үчүн бул саясий куугунтук кылып атат. Эң биринчи ал, конечно, ал Саарында жанакы саарлыктар кылып аткан туура, мен колдоймун. Бирок жана мыйзам бузуулар болбош керек. Экинчиден, мен чакырганы ошол бага мен Атамбаевди кет дегенин мени өчүн алуу аракет кылып атышат бийлик. Үчүнчүдөн айтып кетчү нерсе, көчө мен кызым менен 7 жаштагы кызым менен больницада жүрсөм, бир террорист преступникти кармап алгансып 3 машина менен 5 сотрудник келип алыптыр МВДдин. Мен айттым, эмне иш менен десем, ушундай министрдин приказы, министрге Ак үйдөн Атамбаев приказ бериштир. Бирок биз сиз туура түшүнүп атабыз, биз приказды аткарабыз, биз сизди күч колдонуп апарабыз деди. Мен айттым, айланайындар, мен кызымды үйгө таштап коеюн. Мен барам десем, болбой машинага отуруп ал, анда сизге күч колдонобуз дегенден барды. Барган тоготер жерин айтканда, 2010 жылы 8 апрелде Ош шаарындагы бир Интек деген фирмага камуфляжчан адамдар кирип, Lexus ак жиптеги жип автомашинасын, ГСМ, ар кандай баалуу буюмдарды алып кетишиптир. Ошого мени байлайбыз деп аракет кылышыптыр. Мен айттым, айланайындар, мен 8-inde Кыргызстанда эмес болчумун. Мен 9 апрель күнү Швециядан учуп келгем деп, сен анан 2 саат кармашып, баягы эмне кыларын билбей, күбө катары сурап туруп кетиришти. Аны экинчи нерсе, ушул жерде мен Кыргыз эл журтуна айтып коерум, жанакы генералдарга айтып коерум, жанакы Сааруудагы күч колдонуп сабап аткандар. Жанакы генералдар сөзсүз жакын арада эл сурап алат булардан. Мен ачык айтып коеюн, эмне үчүн дегенде, булар присяга бергенде биз Кыргыз элине, Кыргыз мамлекетине кызмат кылабыз деген, бирок 2-3 генералдар бүгүнкү күндө Атамбаевга кызмат кылып атат.
мен ачыгын айтып коеюн, ал генералдарды биз жакын арада эл сурап жоопко тартабыз. Былтыр президент Атамбаев журналисттер менен жолукканда айтпады беле? Мен эч кандай жол бербеймин, Сары элине күч колдонбойт деп. Кыргызда илгертүү сөз бар. Хан бир эле жолу сүйлөйт депчи. Мына көрдүңүзбү? Наоборот, ушу күч колдонгондордун башында мен мурунку замминистр, МВДнын замминистри катары айтып коеюн. Жана Сары Колдоодо баш күч колдонгонун артында Атамбаев менен, президент менен, премьер-министр менен макулдашмайынча иш жашалбайт. Анан Атамбаев айтпадыбы? Чыккан сайын бул көчөдөгү оппозиция дебедиби? Мына көчөдөгү оппозиция болбой калганыбызды биз доказать эттик. Мына курултай өткөздүк 15 январда. Ошондо курултайда Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбековди кыймыл түзүлдү, кыймылдын штабынын башчысы кылып бекиттик. Мына биз азыр иш пландарды иштеп чыгып атабыз. Абдан көп биригүүлөр болуп атат. Кудай буюрса, биз жакшы нерсе менен жеңишке чыгабыз. Бирок ачык айтып коюшум керек. Мына кыймылдын атынан как мүчөсү катары биз мына бул бийлик өкмөт кумтөр чече албайбыз деп атпайбы? Мына биз өкмөткө толугу менен алсак, биз кумтөрдү да чечебиз, бүт маселелердин баарын чечебиз. Жана коррупция менен күрөшүүнү да аягына чыгарабыз. Студиябызга келип, бүгүнкү ушундай кызыктуу маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Бүгүнкү күндө коомчулуктун бүйүрүн кызырткан ошол Саруу айылындагы кумтөр элин пайдасына чечилсин деген уран менен отурган жарандарыбыздын суроо талаптары кызуу талкууланып жатат. Ошол жак менен тыгыз байланышкан саясатчы катары мындан ары да келип маалыматыңыз болсо, биз менен кабарлашып туруңуз. Маегиңизге чоң рахмат. Рахмат сиздерге да. Сиздер белгилүү саясатчы коомдук ишмер Кубаныч Кадыровдун маегине ортоктош болдуңуздар. Сиздер менен Үмүт Маканбетова болду. Кайрадан кезиккенче саламатта болуңуздар.